Assalamu alaikum. Nazarınızda Desin TV YouTube kanalı. Hurmatlı görerman, bugün biz çarvaçıl işler menen жүрөбүz. Biz hazır belgili Kırgız sayasatındagı çoğun bir karifeylerden biri Ömürбек Çirкешевич Текебаевдин айылына бара жатабыз. Мен ошол айылдан çöp сатып алдым эле. Bu yıl çöp аябай кымбат болду. Азыр эми кимге кызык болсо деп тартып койдук эми. Анча мынча бизден кетсе кечиресиңер. Ömürбек Çirкешевич Текебаев кайсыл айылда базар курган экен? Мына Бишкек Ош жолунан Бишкек тараптан келатканда сол тарапка кирип кеткен, Акман айылына кирип кеткен жол. Азыр биз ушул эми Ömürбек Çirкешевич Текебаевдин үйүнүн жанынан өтпөйбүз. Бирок мындай киришалары көрүнүп өткөн жерден өтөбүз. Негизги жолду көрсөтүп коеюн. Азыр анан çöpкө бара жатабыз. Биз ошол жерден көрөсүздөр. Мына азыр Акманга бурулдук. Ушул айтылуу Акман айылы. Акманым, ай Акманым, кыздары сулуу Акмандын деген урдуксаңыздар керек. Урматтуу көрөрмандар. Бекмамат Мырза Осмон уулунун, Бекмамат Осмоновдун айылы да ушул жакта. Бул жердеги азыр биз Бекмамат Осмонов атындагы, мурда Ленин атындагы мектеп азыр Бекмамат Осмонов атындагы орто мектеп болуп калган. Ошол мектепти дагы көрсөтүп өтүп кетем. Кыргыздын саясатындагы чоң бир ушундай белгилүү ишмерлер ушул Акман айылынан чыккан. Төмөнкү жактан Калматов чыккан. Бул жерден болсо ушул Бекмамат Осмонов, Ömürбек Çirкешевич Текебаевдер ушул айылдан чыгышканда. Бул айылдан көп ошондой адамдар чыккан. Азыр биз ушул Текебаевдин айылына жакындап бара жатабыз. Достор, мына бул жерде негизинен элдер дыйканчылык менен иштешет. Мурда бул жерде мындай дарбыз анча эгилбейт эле, шамал сайда эгилип. Акыркы кездери Акмандын дарбызы деген бренд чыкты. Аябай жакшы түштү көргөндө жакшы кетип жатат. Бадыраңы кишет, азыр мына килограмм 10 сом 13 сомдон экен. Помидор негизи дыйканчылыкта аябай жакшы кылышат. Жергенен Акманда мынакей ушул жол асфальтталган. Албетте мындай дагы ремонттоп койсо жакшы болуш керек эле, бирок бул деле анча мынча айылдарда жок жол да. Биз мына азыр жакындап бара жатабыз достор. Биз менен болуңуздар. Ошол Текебаевдин үйүнүн жанынан өтүп, анан биз Полияга кетебиз. Бир түк пресс азыр аябай кымбат болуп жатат. 300 сомдон ары. Мен башка айылда жашаймын, Үч булак деген. Ошол жактан ушул чөптү алып кетүүгө келе жатабыз. Мынакей биз азыр жакынdoodобуз. Бул ушул Акман айылынын мечити экен. Сонун болуп салыныптыр. Урматтуу акмандыктар, көрүп жаткан болсоңуздар, мына ушул сиздердин айылыңыздарда бара жатабыз биз. Аксакал атын оттотуп жатат. Азыр биз ушул мектепке. Мектеп ушул жерде, Манас? Мына Бекмамат Осмонов атындагы орто мектеп. Ушул мына түз айдай бер. 4 көчөгө чейин. Анан оң жакка кетебиз. Мынакей азыр биз ушул орто оппана. Бул жерде эмне магазин бар экен, азыр андан кийин мектеп. Мен ушул жерде мектеп деп ойлоп алып турмун, достор. Мынакей тиги белгилер коюлган жер мектеп. Мына мектептин белгилери чыкты. Ушул айтылуу Акман айылында бара жатабыз. Бул мектеп эмес экен, ар жагын. Бул садик экен, мына бул бала бакча. Мектеп ар жагында экен, достор. Биз менен болуңуздар, экрандан алыстабаңыздар. Текебаев Ömürбек Çirкешевич кайсы үйдө жашай тургандыгын азыр көрүп өтүп кетебиз. Мынакей мына айтылуу ошол мектепте тиги эки этаж болуп турган. Ама сол жактагысы эмне экен? Клуб.
Akman Soda Borbor. Bul jer magazin eken. Mına mektep. Bekmamat Osmanov atındagı orta mektepten ötüp bara jatabız. Mına kuruluş işleri. Bul mekteptin tuşuna çoğun kılıp Soda Borbor'un salıp jatıştır magazinde albatta. Bu şu mekteptin okuyucularının rasyotuna alıngan bolsa gerek. Peremende жүгүрүп чыкканда мына бул жерде уже бирөө салып койгон экен. Эми дагы бирөө конкурент пилванын ар жагында. Мына сонун мектеп экен, достор. Ушул 3 этаж мектеп экен. Бекмамат Осмонов атындагы мектеп. Жалал Абад шаарындагы мурдакы мамлекеттик университет дагы ошол. Азыр Бекмамат Осмонов атындагы Кыргыз мамлекеттик Жалал Абад университети болуп калыптыр. Жаму. Ошол Бекмамат Осмоновдун атына коюлуптур. Албетте Бекмамат Осмоновдун ушул Жалал Абад өрөөнүндө абдан авторитети чоң болгон моундан биз азыр оң жака көздөп турабыз. Ушул 4 көчө деп коет экен, оң жака, сол жака түз кеткен. Азыр оң жака бурулабыз. Азыр мына ушул Текебаевдин көчөсүнө кирдик. Бул көчөдөн кичине сол жака көздөп басса Текебаевдин үйү экен. Биз ал жака бурулбайбыз. Мына ушул жерде Текебаев агабыз дагы жакында шайлоого катышат болуш керек. Албетте бул өрөөндө Текебаевдин авторитети аябай чоң. Шайлоодон көп адамдар күтүп турушат. Мына азыр жерден акырын айдаган. Түз айдай бер. Түз айдай бер. Мына ушул көчөдө, жок түз. Тетиги үстү көрүнгөн үй. Алда крышасы. Крышасы көрүнүп турган күрөң акырын ошол Текебаевдин үйү экен. Мына биз азыр поляга көздөп бара жатабыз. Ушул жактан асфальт жол түгөндү. Асфальт жол ошол Текебаевдин үйүнүн көчөсүнүн жанына чейин келет экен. Анан ошол Текебаев жака көздөп бурулуп кетет экен. Бияк асфальт эмес. Азыр биз поляга барабыз. Ошол поляга жеткенге чейин тартып кое берелик эми Акмандын полясына. Мына азыр биз ушул Акман айылындагы мунун сол жагын көлмө деп коет экен. Өткөндө келип кеткенбиз биз. Ал эми ушул биз азыр поля жака кетип атабыз. Азыр силерге Акмандын дыйканчылык кылынган ушул аянттарын көрсөтүп беремин. Достор, мына жүгөрү сол жакта. Мына бул жакта беде. Мына биз дагы бедеге бара жатабыз, беде преске. Ошол бүгүнкү биздин берүүбүз. Мына биз менен кошо Өмүрбек Чиркешевич Текебаевдин үйүнүн жанынан өттүңүздөр. Кийинки жолугушканга чейин саламатта туруңуздар.